Assalamu alaikum. Hormatly men kanalımdын көрөрмандары, бүгүн мен сиздерге өтүнүчүңүздөр боюнча өзүмдүн короомдогу күнөсканам жөнүндө айтып бергим келет. Менин күнөсканам короомдо турат. Узуну 10 метр, 10,5 метр чыгат. Туурасы бир 9 метрдей бар. Темир каркастардан турган жана поликарбон материалы менен тегеректелип жабылган. Мурда бул жер огород болчу. Анан мен бир жакшы тааныш иним бар. Улуу Кыргызстан саясий партиясынын лидери Улан Эсенкожоев. Бир жолу меникине конокко келип калгандан кийин ал иштин көзүн билген бала, көп нерселерди билет. Анан мен сурадым. Улан, буну огородко эмне эксем болот деп. Бере бир 20 түптөй мындай алмаларым бар болчу. Бул алмалар атай кыздарым кичине кезинде жесин деп карлик алмаларын отургузгам. Тим эле жерге чейин ушундай оңой алганга, королорун жегенге да болот. Кичинекей алма болчу. Азыр эми муну тим койдум эле карлик болбой, орто карлик өтүп кетти. Ошондой алмадан көчөттөн бир 10 чакты көчөт турган, анан огород бош, чөп баскан. Кадимки эле Катарда Кыргыздын огороду. Анын үстүнө журналист кол тийбейт дегендей. Анан Улан карап туруп, топурагыңыз жакшы экен байке, лимон отургузбайсызбы дейт. Чын эле эмнеге мурда коюма келбedi ушул деп, анан кийин бир 50 түптөй лимон сатып алдым. 500 сомдон бу 30 түп лимон. Алып келдим, анан отургузуп, биринчи кышта пакет кийгизи бар нерсе болуп, кыйналдыктан анан кийин бул лимондордун үстүн жабыш керек. Дедим, анан бир акчам түшкөндө ошентип теплица курдум. Баш аягы түзүгө эле где-то 1,5 миңге чыгып кетти. 1,5 миң долларга, бир 100 миңдин тегерегинде акча кетти. 100 миңден бир аз ашты. Бирок лимондорум үшүгөн жок кышта. Мөмөлөбөдү, бирок үшүгөн жок. Орто, мындай айтканда, баштаганда орто эсептеги ушу лимонарий болуп курулду. Бирок кийинчерээк мен муну лимондонда кадимки эле күнөскана кылайын дедим. Өзүм үй бүлөм үчүн тамактана турган күнөскана кылам дедим. Анткени бүгүн базарда тамакты жейишке мүмкүн болбой калды. Чөптү да жегенге мүмкүн эмес. Бүгүн баары жок дары, укмуш дары, Кытайдан келген дары менен элдин баары ууланып атат. Эптеп эле кызарып турса жеп атат анын бардыгын. Жашарып турса бул бадыраң экен деп жеп атат. Анын ичиндеги консистенциясында эмне деген уулар берилип атат, эч ким кызыкпай деле калды. Ошондуктан мен үй бүлөм үчүн да өзүм күнөскана кылмай болдум. Атай топурак чириттим 1-2 жыл. Мына топурактарды атай көң сатып алдым дагы. Мына ошентип чиритип, мына азыр да чирип аткан кези. Анан меш койдуруп, азыр чештирип койдум, башкача конструкция менен кылам деп. Мунун баардыгын ысытып, биринчи жылы şu помидор эккенбиз. Кийин бадыраң эктик. Бадыраң эктик, бил помидор эктик. Азыр бүт түшүмдүн баары жыйналып, калемпир менен эле помидордун акыркылары калды. Анан мына ушундай жөөктөрдү кылдым. Темир каркастан теплица, жарыгы бар. И өзүнө жараша жылыткыч системасы да болот. Күн аябай ысыганда ичинде 50 градуска чейин чыгып кетет. Ал учурда мөмө өспөй кыйналып калат. Анан үстүнө мен атай бир чүпүрөк сатып алып, теплицанын үстүнө жаап турган чүпүрөк бар экен, ошону менен жаптым. Андай эле кымбат эмес. Бир сөз менен айтканда, бир караганда көп акча кеткендей сезилет чындыгында. Бирок буга арзан түшкөн башка нерселер бар. Биринчиден ден соолугуңуз, үй бүлөңүздүн ден соолугу. Базардан ууланган чөп жебейсиз. Экинчиси, үйдө балдарыңыз бир нерсе менен алек. Келсеңиз жаткан болбойт, телевизорду көрүп. Жатса да тур деп чыгарасыз, чык муну кыл деп. Үчүнчүдөн үйрөнөт алар бир нерсени. Помидор менен бадыраң, чөп айырмасы эмне экенин үйрөнөт. Мындай сүрөтүн көрүп айырмалаган менен ал эмне болуп өсөт, кантип өсөт, анын кадырын билет. Кыз тарбиялап аткан болсоңуз, турмушка берсеңиз жок дегенде бир нерсеге отургузганды үйрөнөт. Топуракты үйрөнөт, от калаганды үйрөнөт. Ошентип барат. Анан дагы ута турган нерсеңиз өзүңүз да эс аласыз бул жерден. Элестетиңиз, кыштын күнү баардыгы аппак, үйүндө сасып телевизор көрүп жатса, сиз күнөскананын ичинде жумушчу кийимди кийип алып, күрөк менен аны көрөйсүз, муну отургузасыз, тигинтес. Элдин баардыгы уктап аткан кезде, эрте жазда сиз помидор жейсиз, бадыраң жейсиз. Кеч күздө сиздин столуңузда жашылчалар болот. Азыр мен мунун баарын жасап бүтүп, буюрса бир 2-3 жуманын ар жагында таптаза кылып ушул жерди кайрадан кышка
отыргуза баштайм. Мына мисалы үчүн мына калемпирлер караңыздар, түрлөрү өтө кызык калемпирлерим. Мен илгери мындай калемпирлер көргөн эмесмин. 3 метрге чейин чыгып кетип атат, узундугу. Өтө даамдуу. Мына ушундай калемпирлер бар. Элестетиңиз, кышта ушундай калемпирлерден жеп турсаңыз. Мына бул жерде сабиз, эгилген, укроп, петрушка и бардык нерселер. Мына помидордун акыркы калдыктары калып атат. Эми булар Кудай буйрса жыйнап бүтөбүз. Күнөсканадагы эң чоң проблемалардын бири бул шамал. Күнөсканада дайым шамал аз болуш керек, бирок аба алмашып туруш керек. Ошон үчүн менин күнөсканамда аба ылдый жактан кирет да, мына атайын терезелер менен өйдө жака чыгып кетет. Кышында айтмакчы, атайын мына терезелерди ушинтип калың баягы пенопласттар менен азыр эми жакында барын оңдошум үчүн тийген жокмун, ошон үчүн ар кандай абалда турат. Негизи жыпыз ошо бири-бири менен көбүк аркылуу бириктилип, суук өтпөй турган болуп, кышында жылууланат, Кудай буйрса. Шыпка дагы атайы материал тартылат, мунун ичиндеги өсүмдүктөргө жылуу болушу үчүн. Мен эмне үчүн бардыгыңыздарга күнөскана жөнүндө сүйлөп атам? Туура түшүнүңүздөр, мактаныш үчүн эмес, урматтуу туугандар. Биз жерде жашаган элбиз. Кудайга шүгүр, элибиздин көпчүлүгү жер үйлөрдө жашайт. Шаарда болсо да кыргыздар ушундай. Дүйнөнүн дээрлик жарымынан көбү Батирде жашайт, бирок кыргыздар үйлөрү бар, Кудайга шүгүр. Ушу кичинекей времянкасы болсо да өзүнүн үйү бар. Мен сиздерди мына ушул эшиктин алдында турган бош жерге өзүңөрдөрдүн курсагыңыздарга ылайык болгон чөп чар чыгат. Мына ушуга үгүттөп атам, туугандар. Анын үстүнө бизде топурак, Кудайга шүгүр, сонун топурак. Али топуракты улай элекпиз. Кичинекей 1 чарчы метр жериңиз болсо да күнөскана кылыңыз. Мынагу мен орустарда, Белоруссияда көп жүрөм, халал иштери боюнча. Ушу 1 чарчы жери болсо дагы күнөсканасы бар. Биягына 4 метр, биягына 2 метр кылган ушу поликарбондон бир өлөйүн деп калган кемпирде эле күнөсканасы бар. Эмнеге күнөскана булар жок дегенде ушу бир салатына ылайык 1 боо укроп, 1 боо петрушка, 1-2-3 помидор, 1-2-3 бадыраң чыгарып алат ошол теплицасынан, күнөсканасынан. Жана өзүнүн тамагын өзү жейт. Ой, сынок, я не хочу на базаре покупать дейт. Мына ушундай биз дагы өзүбүз өстүрсөк жакшы күнөсканада. Эгер араңыздарда иш билген, ишкерликке чыгып бар адамдар болсо, менде күнөскана боюнча да идеялар бар. Келиңиздер, тыйынды деле табабыз, эгерде кимде мүмкүнчүлүк болсо, келиңиздер, мына ушу ар бир үйгө бир күнөскана деген долбоор чыгаралы. Ар бир биздин кыргыз өзүнүн күнөсканасынан 1 боо чөп, 3-4 дана помидор, бадыраң, калемпирин өзү эгип жесин. Керек болсо кабат үйлөргө да күнөскана кылса болот балконуна. Топурагы менен жасап берели, өз уругу менен берели, окутуп берели семинарларын бекер. Суббота күнү канчаңыздар иши жок жатасыздар үйдө. Келиңиздер, мына ушул иштерди кылалы. Кайрылыңыздар, келиңиздер, мен колуман келген нерсе кеңештеримди айтып берем. Албетте 3-4 жылдык тажрыйбамдын ичинде түзгө эле бир нерселерди үйрөнүп калдым. Быйыл кышы менен өзүм ушул жерден көчөтүмдү өзүм өндүрөм. Жылда көчөт өндүрсөм кыйналчу, көчөттөрүм созулуп кетчү. Анан башка көчөт отургузган балдарын алчумун. Быйыл өзүм отургузам деп атам, Кудай буйрса. Жаңыча конструкция кылам. Опилка чиритип атам өзүнчө атайы. Быйыл сөөл жанбагайын деп атам, ушул эменин ичинде, күнөскананын ичинде кышы менен сөөл жандан чыккан. Баягы вермикомпост эң күчтүү, эч кандай дарысы жок эле, эң күчтүү топурак болот дейт. Ошо байытылган топурак болот экен. Ошону өстүрөйүн дейм. Иши кылып келиңиздер. Ушу 1 чарчы жериңиз болсо дагы, аны бош койбой, тырмалап, бир белелерди отургузуп, бир нерселерди эгип, иши кылып, мына ушул менин каалоом. Ошон үчүн күнөскананы көрсөтүп атам. Бул ошондой бир керемет, рахат ала турган жай. Мына ушул менин күнөскана жөнүндө айтканым. Эгер кимде дагы кандай суроолор болсо, кандай кызыкса менин сунуштарыма кайрылыңыздар. Ушул ылдыйына мен кааласаңыздар телефонумду да жазып коем. Байланышка чыгыңыздар. Келип көрөм дегендерге көрсөтөм. Эмки жасагандан кийинки күнөскана башкача чыгат. Кудай буйрса, аны да тартып, Аллах насип этсе көрсөтөбүз. Саламу алейкум.